Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесинде чакырат. Нурбек кетип бара жатып Асма көпүрөнүн жанына келгенде Ася качан келер экен, эртерээк эле келсечи деп ойлоно калып, өзүнүн оюнан өзү чочуп кетти. Баятан бери суунун жээгинде отурганда ал ушинтип бир эмес, бир нече жолу ойлогонун эскерди. Бул эмнеси деп жиберди Нурбек. Же мен Асияны сүйүп калдымбы? Жок, мүмкүн эмес. Мен аны жөн эле ойлоп жатам. Сүйүү минтип келбейт. Өлүмдөн куткарган кишини эле сөзсүз сүйүп калыш керек бекен. Бул сентименталдык роман эмес да. Жок, мен аны кадырлайм. Мен ага карызым чоң. Мен аны бир тууган карындашымдай, досумдай көрөм. Бирок сүйүү болууга мүмкүн эмес. Болду, эскербе, унут. Ушундан башталып Нурбек өзүн өзү Асияны эскербейин деп канчалык зордосо да, андан эч нерсе чыкпады. Жана Асиянын ийилчээк денесине тийип кеткен колунда оттун кичинекей учкуну калып, ал азыр өрт сыяктуу тутанып, бүт денесине жапты. Нурбек кандай немеге дуушар болгонун өзү билбейт. Адамдын эркине баш ийбеген ойлор, сезимдер жүрөктү бирде кайгыртып, бирде сүйүнтөт. Нурбек өзүнүн бул абалынан аябай коркту. Кой, Асылбай Ашкага барып аңгемелешейин, мүмкүн тарап кетер деп ал үйдү көздөй басты. Бирок Асылбай менен да ал күндөгүдөй сүйлөшө албады. Бу сен бир нерсе жоготтуңбу, деди Асылбай. Отун кертип отуруп, жаны жай таппай элеңдеген Нурбекти көрүп. Жок, ооба, жоготтум. Нурбек шашылган бойдон үйгө кирди. Герцендин китебин таап алып, бир-эки барагын окуп көрдү да китепти кайра жапты. Ырас эле, мен бир нерсе жоготтум, деди ал терезени карап. Эмне жоготтум? Эскерип көрөйүнчү. Асия качан келер экен? Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата